Ой комузчу, чертип койчу комузду, эл жиресин эт жүрөк, бийик чыгар добушту. Арыбаңыздар, уюткулуу кыргыз элим, сиздерди бүгүнкү комуз күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Ыр күү тартуулоонун алдында комуздун келип чыккан тарыхын, ошондой эле кыргыз элинин залкарлары жөнүндө маалымат айтып өтөлү. Элибиздеги музыкалык аспаптардын эң эзелкиси, угуучулар арасына эң кеңири тараганы 3 кылдуу комуз. Ал түркүмү жагынан кылдуу чертме аспаптардын тобуна кирет. Комуздун коңур үнү мукам, назик. Комуз өрүк, алмурут, жапайы жыгачтардан карагай, арча, жапайы талдардан чабылган. Өзгөчө жапайы өрүктөн, арчадан чабылган комуз добушунун бийиктиги, шаңдуулугу, чечендиги, бекемдиги, бышыктыгы менен айырмаланат. Комузду негизинен калк шайырлары өздөрү чапкан. Эл арасында улуу комузчулар Мурат Аалы, Карамолдо, Токтогул, залкар усталар Чалагыз, Айманбеттин чапкан комуздардын үндүүлүгү, чечендиги жана алардын усталыгы жөнүндө ар кандай канаттуу сөздөр, уламыштар айтылып калган. Ал эми комуздун эң биринчи үлгүсү качан жаралган деп ой жүгүртсөк, ал өтө эле байыркы аспап экенине күбө болобуз. Айыртадан эле күүнүн башы камбаркан деп аталып келет. Комуздун пайда болушунун тарыхын улуу залкар комузчу Нура Абдрахманов мындай деп айтып өткөн. Комуздун жаралыш тарыхы биздин аталарыбыздын айтуусу боюнча бир замандарда ошол тарых боюнча дагы Хуанхэ деп атап койду азыркы кытайлар өзүнүн тилине ылайыктап. Ал болсо кыргызча Сарыөзөн деген дарыя бар, чоң дарыя Кытайдын ичинде. Ошол жакта жашачу экенбиз бир замандарда. Ондан 3000-4000 жыл мурда. Хуанхэ дарыясынын боюнда Камбар деген бир атабыз мергенчилеп кетип баратса, бир сыйкырдуу үнү калат. Бул эмне ушундук үн болду экен деп атайын акмалап издеп тапса, куураган дарактын башынан маймылдын иче куураган бутакка тийип жарылып, ичегизип бутактын башынан илинип калып, өз жерге кулап түшкөн экен. Ошол маймылдын ичегиси күнгө кургаганда анан шамалга дирилдеп, жанагы сыйкырдуу дабышты чыгарып жатканмыш. Анан бул сонун берет экен деп анан кийин Камбаркан атабыз ошо маймылдын ичегизин алып келип жыгачтан көңдөйлөп аспап жасап ага чегин тагып анан кийин эми албетте башында мындай азыркыдай суюк кайган комуз чабылбаса керек, баягы ошол мергенчилеп жүргөндө көргөн дарактай кылып ичин көңгөйлөп туруп анан кийин мойнун кармагыдай кылып бир аспап жасап анан комуз деп атаган экен. Ошентип 3 буроо, жалгыз тек, 3 кыл комуз чертилбей, күүгө келбей чебер колсуз, оп-оңой, көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар, айтып болгус. Комуз менен той тамаша, тошок кыймыңду чертип, нечен залкарлар өттү. Алар жеңи жок, Арстанбек Буйлашуулу, Токтогул Сатылганов, Ниязалы Борошулу, Мураталы Күрөнкеев, Карамолдо Орозов, Ыбрай Туманов, Мыскал Өмүрканова, Ыспай Абдыкадыров. Ушул залкарлардын ичинен комуз күүсүнө өзгөчө жаңылык киргизген Атай Огонбаев жөнүндө тасма көрсөк. Ушундай Атай, начар болсоң мен кой дегенде эле коюп калмаксың. Өжер экенсиң. Сен өжер кылган ички кереметиң. Ал кояй дегенге карабайт. Чынтай ата, кээде тентип кете жаздайт экенсиң. Аны көрдүң го? Чынбы? Бу өнөр дегениң аякпас оорудай.
Ağa çaldыққан kişi oңой менен оңолбойт. Sen çiğrak doğulgan ekensin. Hazır bu çölkemde sağa komuz üreter kişi kalgan yok. Bizge okşap bir ayılın ermegi boluştan kaldım. Тайта, комуздун ачыла элек сырлары барбы? Açılgandan açıleleğin arbın. Anı bugünkü Aydıralday, ertenki sendi azamatlar açat. Buyursa bağın açılsın. Atağın alısqa kedet. Oşonda köppü. Başkaga kenem bol. Yapbali azamat. Emi balam atayın anayın. Öneriңді көргөзөм elge. Эми комузду чепкенде ташка тамга баскандай, ак куланы чаккандай, кара чаажылан чаккандай, көк жебени аткандай четиш керек. Аңгыча Москвада улуттук аспаптарда чебер ойногондордун бүткүл союздук кароосу болот деп, союздук республикалардын бардыгынан өнөрпоздор барышат. Бул билгенге өз өлкөсүнүн аброю таразага коюлду деген сөз. Мыкты болсоң элдин атагы алыска кетет, начар болсоң элиң жер карайт. Мына ушул ой намысына жай бербеген кыргыздын залкарлары тапталган күлүктөй болуп жөнөп кетишет. Казактар домбурасын дүңгүрөтүп, түркмөндөр кобузун күңгүрөтүп, тажиктер дойрасын каккылап, өзбектер бубинин чапкылап, орус баян тарткылап, айтор ар ким алына жараша катышыптыр. Атайда бардык эле залкарларга таандык айкөлдүк бар экен. Ал өз ырларын ийине жеткир ырдап турса да, эсимде деген жаңы обонун Мусага берип, өзү эч качан ырдаган эмес. Өнөрпостор биринин артынан бири чыгып отуруп, кезек Атайга келип жетти.
Мындайды көрбөгөн эл кандайча тура калып кол чапканын өзү да байкабай калды окшойт. Атайды көпкө чейин кетирбей турушту. Улуу комузчуга ошондо эл артисти деген бийик наам берилди. Мына ушунун баарынан кийин деги Атай ким деген суроо өзүнөн өзү чыгат. Атай күйчү. Анын маш ботой, маш камбаркан, кыз кербес, ак тамак, көк тамак, саадат какты күүлөрү ошол күндөн ушул күнгө чейин комузчулардын репертуарынан чөлөк. Түшмөк тургай бул күндөрдө кызыккандар жыл сайын арбып баратат. Атай обончу. Ал саман топонун аралаштырып жүздөгөн обон чыгарган жок. Болгону 5 обон чыгарса, баары тең ушул күнгө чейин ырдалып келатат. Алар эсимде, ой булбул, гүл, жаштарга күйдүм жок. Атай комузчу. Болгондо да комузда кол ойнотконду ойлоп тапкан, аны системалаштырган жаңычыл, виртуоз комузчу. Атай ырчы. Ал лириканы кандай ырдаш керек экен, ар бир ырын чок жүрөк аркылуу өткөзүп туруп көргөзүп кетти. Ошол себептен Атайдын ырларын өзүнө жеткире аткарыш өтө кыйын. Атай устат. Жүздөгөн өнөрпоздордун ичине Шекербек Шеркулов менен Мейилкан Козубекованы гана шакырт кылып алган экен. Ал экөөтөн кийин чыгаган комузчу болуп чыгышты. Улуу залкарлардын учун улап, азыркы заманбап технология өнүккөн заманда да залкарлар чыгып, дүйнө жүзүн комуз менен багындырып келе жатат. Атайдын маш ботою азыркы учурда дагы ЮНЕСКОга кирип, 1000 комузчу бирдей чертип, дүйнө жүзүн дөңгүрөттү. 50 жылдык тарыхы бар. Биздин Бектурсун Алымов атындагы номер 39 гимназияда нечен илимпоз генийлерди жана анын ичинен маданият багытын аркалаган залкарларды тарбиялап келүүдө. Азыркы кезек Бектурсун Алымов атындагы номер 39 мектеп гимназиясынын комуз ийримине катышкан уул кыздарынын өнөрлөрүн көрсөк. 39 мектеп гимназиясынын 10А классынын окуучусумун. Чертберген күн маш ботой.
Машботой. ата бабаларыбыздан калган комуз ар бир үйдө, ар бир кыргыздын үйүндө аздектелип, илинип, чертилип турушун каалайбыз.